Гүлжигит Алыкулов Азиянын мыкты оюнчусу аталды. Кыргызстандык футбол боюнча улуттук курамасынын жана Казакстандын Кайрат футбол клубунун оюнчусу Гүлжигит Алыкулов Азиянын мыкты оюнчусу аталды. Мындай маалымат Азия футбол конфедерациясынын сайтына жарыяланды. Кыргызстандык футболчу 44,39% добуш алып, 10 футболчунун ичинен биринчи орунду камсыздаган. Экинчи орунга Орусиянын Зенит футболдук клубунун ирандык чабуулчусу Сердар Азмун ээ болгон. Ал сурамжылоодо 22,42% добуш алган. Булак Марыл ФМ чекиткейжи. Садыр Жапаров мындан ары саясий куугунтук болбойт. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна урган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой тургандыгын билдирди. Мамлекет башчы буга байланыштуу сотторго, укук коргоо органдарына да эскертип жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине токтолду. Эгерде саясий куугунтук боло турган болсо, Абдил Сегизбаев эле эмес, менен кошо президенттик шайлоого 15-16 талапкер чыккан. Андан тышкары көчөгө чыгып митинг кылып деле кыйкырып жатышат. Саясатчысы деле, саясатчысы эмеси деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү да куугунтуктаган жокпуз, же мурдагыдай журналисттерди куугунтуктаган жокпуз. Мурда Сыргак Абдылдаевди сайып кеткен, колу бутун бууп, көп кабаттуу үйдөн ыргытып жибергендиги камалгандары бар. Азыр эч нерсе болгон жок да, деди Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Сегизбаевке кылмыш иши ал президенттик шайлоодо талапкер болгонго чейин эле козголгонун белгиледи. Андан тышкары да Сегизбаевке 5-6 иш ачылган, деди Жапаров. Булак Азаттык чекиткейжи. Милиция Тилекмат Куреновду кармады. Ал жаңы конституцияга каршы митингди уюштургандардын бири. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмү экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат Терандык активист Тилекмат Куреновду кармады. Бул тууралуу Замандаш партиясынын мурдагы лидери Жеңиш Молдокматов 15 мартта кабарлады. Куренов парламенттин тарап кетүүсүн талап кылган жана жаңы конституцияга каршы 9 мартта өткөн митингдин уюштуруучуларынын бири. Куугунтуктан азап чегип запкы көргөн бийлик бул кадамыңар жеткен наадандык. Буга чейин бийликтин кемчилигин туура эмес жолго баратканын айтып жүргөн Тилекмат Куреновду азыр ГУБАПга алып келишиптир, деп жазды Молдокматов. Кийинчерээк Молдокматов Куреновдун Бишкек ШИИБинин 10-бөлүмүнө алып кетишкенин тактады. Бирок ал кайсы иштин алкагында кармалганы белгисиз. 1-май райондук соту Куреновдун бөгөт коюу чарасын тандаганы турат. Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Улан Жумаков клубко бул боюнча маалымат такталып жатканын билдирди. Парламент тарасын 9 мартта Ак үйдүн астында оппозициячыл саясатчылар жана жарандык активисттер жаңы баш мыйзамдын долбоорун кабыл алууга каршы митингге чыгышкан. Алардын арасында экс-депутат Исхак Масалиев, Жеңиш Молдокматов жана Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова болушкан. Чогулгандар парламенттин 6-чакырылышын таратууну же аларды каржылоону токтотуу талабын да коюшкан. Мындан сырткары митингчилер Жогорку Кеңештин депутаттары конституциялык реформа жүргүзүүгө моралдык укугу жок болгонун айтып, жаңы баш мыйзамды 7-чакырылыштын депутаттары демилгелеши керек болчу деген пикирин билдиришкен. Кийинчерээк Молдокматов журналисттер менен маек куруп, Жогорку Кеңештин ар бир депутатын жана президент Садыр Жапаровду сотко бере турганын билдирген. Конституцияга каршы борбор түзүлгөн, ошонун ичинде саясий күчтөр, жарандык активисттер жана башкалар бар. Биргеликте персоналдуу түрдө депутаттарды жана президентти бийликти узурпация боюнча сотко беребиз, ар бирин бирден, деген Молдокматов. Булак клуб Чекит Азия. Жапаров менен Путин видео көпүрө аркылуу жер үйгенин айтышат. 17 март күнү президент Садыр Жапаров Россия лидери Владимир Путин менен видео көпүрөдө кезигишет. Кабарды Кыргыз Республикасынын өлкө башчысынын маалымат катчысы Калина Байтерек тастыктады. Эки өлкөнүн лидерлери ал күнү Талас областындагы жер үй алтын иштетүү фабрикасын ачышат. Жапаров аталган аймакка из сапары менен барса, Россия президенти видео аркылуу байланышка чыгат. Видео байланыш тууралуу толук маалымат кийинчерээк берилери кошумчаланды. Эске салсак, 2020-жылдын 6-октябрында жер үй алтын кениндеги Альянс алтын компаниясы белгисиз адамдар кирип барганына байланыштуу ишин токтоткон. Быйылкы жылдын башында ошол кездеги премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Алтын Альянс компаниясынын жетекчиси менен жолугушуп, инвестор, өкмөт жана жергиликтүү тургундардын ортосундагы талаш маселелер жөнгө салынганын билдирген.
Жерүй Кыргызстандагы эң ири кендердин бири. Анда 100 000 тоннага чукул алтын бар экени белгилүү. Саймых Жапыкеевке генерал-майор наамын ыйгаруу менен бул званиянын баркын түшүрүп жатышат. Мындай пикирди генерал-майор Шайшембек Байзаков Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттигине берген комментарийинда билдирди. Ал белгилегендей, бул өтө бийик наам, ага татыктуу болуш үчүн ошондой эмгек кылып чоң жолдон өтүш керек. Мен мисалы лейтенанттан баштап бардык баскычтарды басып, советтик мерка менен 17 жылда полковникке жеттим. Кайра толук 17 жыл полковник наамы менен жүрдүм. Бул жылдар аралыгында бир топ окуучуларым полковник болушту. Узак жол басып, көп кызматтарда иштедим. Андан кийин гана генерал-майор наамын алгам. Ал эми Жапыкеев кече келип, бүгүн генерал-майор болуп алды. Бул наамга көрсөтүү менен ага татыктуулугун карап макулдук берген тиешелүү органдар мамлекет башчысын уят кылууда, деди ал. Байзаковдун ою боюнча Жапыкеевке генералдык наамды шашылыш беришти. Кайсы эмгеги үчүн ыйгарылды? Финполдо жетекчи болуп 3-4 ай гана иштеген адамга берүү менен баркын түшүрүп коюшту. Мен мындай пикирди айтуу менен көптөгөн генералдардын оюн билдире алдым деп ойлойм, деди Шейшембек Байзаков. Тажикстанда кармалган 12 жаран кайтарылды. Тажикстанга мыйзамсыз жол менен өтүп кармалган жалпы 12 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен областындагы айгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Тажикстандын чек арасын мыйзамсыз басып өтүүгө айыпталып, коңшу өлкөдө кармалган Баткен областынын 5 жараны, Ош областынын 2 тургуну 13-14 мартта Кыргызстанга кайтарылды. Ошондой эле 26 февралда Бишкек шаарынын 2 тургуну бошотулган. Жарандардын мал-мүлкү, унаалары толугу менен кайтарылган. Алар Тажикстандын соту тарабынан соттолуп, аталган мамлекеттин мыйзамы боюнча айып салынып, сот залынан бошотулган. Учурда областтын чек аралаш аймактарында чек арадан өтүү эрежелери боюнча эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Тийиштүү жерлерге атайын белгилер орнотулган деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз басып өткөн 15 тажик жараны 2 айга камакка алынган. Аларда Кыргызстандын мыйзамы боюнча жооп берери кабарланды. Бензиндин баасы $1 чыгабы? Кыргызстандагы күйүүчү майлоочу май рыногундогу кырдаал. Кыргызстанда күн сайын күйүүчү майлоочу майлар кымбаттап жатат. Өлкөдөгү май куюучу жайларда бензин менен дизелдин баасы дээрлик күн сайын көтөрүлүүдө. Орто эсеп менен акыркы айда күйүүчү майлоочу майлардын баасы болжол менен 3-4 сомго кымбаттады. Нефте рейдерлердин жана аналитиктердин маалыматына таянсак, күйүүчү май дагы кымбаттайт. Кактус медиа редакциясы күйүүчү май базарындагы кырдаалды талдап, 2021 жылы Кыргызстанда 1 литр бензин жана дизель майынын баасы канча болоорун аныктады. Камчыбек Ташиев: Соххо коридор берилиши дагы мүмкүн эмес. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Баткендеги Самаркандик айылындагы эл менен жолугушуп жатып билдирди. Мамлекет кээ бир жерлерден алып, айрым жерлерин берет, жок эле жерден ызычуу болуп жатышат. Соххо коридор берилет экен деп айтышууда. Эч кандай Соххо коридор берилбейт, берилиши дагы мүмкүн эмес. Жөн гана өткөрмө постторун жандантабыз. Эл кенен кесири кирип чыкса не болмок эле? Чагымчылдардын пикирин укпагыла, расмий маалыматты мен гана тарата алам. Андай сөз эч жерден чыккан эмес. 3 айдын ичинде бүткүлө деп тапшырма берди. Бирок ал качан бүтөөрү белгисиз. Бирок муну күнү түнү иштейбиз, деди ал. Өмүрбек Субаналиев: Баткенде чек аранын жабык турганына кызыктар күчтөр бар. Өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев чек аралардын жабылышынан аткезчилик кылып аңгизат ташыган туруктуу системадан пайда көргөн күчтөр абалды чыңалтууга кызыктар деп билдирди. Субаналиев мындай пикирин Азаттыкка берген маегинде айткан. Баткен областында чек аралардын жабылышынан чоң күчтөр пайда көрөт. Аткезчилер, мафия, баңгизат ташыгандар бар. Бул аябай туруктуу схема, саботаж кылган күчтөр да бар. Анткени өткөрмө бекеттер жабык турса, буларга ыңгайлуу. Аткезчилик менен киреше табышат. Баткен областында чек аралардын жабылышынан чоң күчтөр пайда көрөт. Андыктан алар бизге каршылык көрсөтүшөт. Медиа каражаттарына, социалдык тармактарга чыгып жамандап жаткандарды чагымчыл күчтөр десек болот, деди. 16 мартта өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Сагди областынын башчысы Раджобой Ахмодзода жолугуп, Лейлик районундагы Кулунду жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү бекетин ачууну сүйлөшүшөт. Бул өткөрмө бекеттер пандемиядан улам жабылган.
Камчыбек Ташиев: чек ара чечилмейинче Тажикстан биз аркылуу Кытайдан товар ташый албайт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги эл менен жолугуп жатып, чек ара чечилмейинче Тажикстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу товар ташый албай турганын билдирди. Тажикстан биз аркылуу Кытайдан товар ташып жатат. Биздин мамлекет чек араны чечмейинче товар өтпөйт. Ошондон кийин мыйзамдын негизинде экономикалык мамилелерибиз жанданат. Биз андай кылбасак, булар биз аркылуу товарын ташый берет, деген Ташиев. Камчыбек Ташиев менен азыр катышым жок, деди Назар Ньюс маалымат агенттигине саясатчы Жылдызкан Жолдошова. Камчыбек Ташиев менен азыр карым-катнаш жок. Азыр ал Кыргызстандын негизги оор жүгүн көтөрүп жатат десем болот. УКМКнын төрагасы болгондуктан көп иштер менен алектенип жүрөт. Мамлекеттик бюджетте дагы акча жок. Каражатын дагы таап жатат. Бюджетти кантип толтуруп атканы баарыбызга белгилүү. Бир жагынан көптөн бери ден соолугу менен күрөшүп келет. Жакында Германияга дарыланып келип эле Баткенге барды. Ал жакта да бир топ маселени чечкенге аракет кылды. Ал эми менде азыр маселе деле жок. Аткезчиликке байланышкан бир маселе бар болчу. Мен буга байланыштуу УКМКнын коррупция каршы кызматынын жетекчиси Бекболсун Абсатаровго кирип чыктым. Ал адам бул иштин аягына чыгат деп ишенем, деди Жолдошова. Анжелика: депутат болсом элдин жашоо шартын жакшыртам. Бул тууралуу ырчы айым Анжелика Кайратова өзүнүн жеке Instagram баракчасына жазды. Башкаларга таза иш алып барууну үлгү катары көрсөтүшүм керек деген принциптемен. Саясатка аттанып жатканымдын себеби элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн бар аракетимди жумшоо. Аз болсо да өз салымымды кошуу менен бирге чыныгы элдик депутаттардын бар экенин көргөзгүм келет. Кудай буйруп депутат болуп калсам, жеке кызыкчылыктан өлкөнүн кызыкчылыгын жогору койгон эл өкүлү болом деген изги тилегим бар. Биз качан жеке кызыкчылыктан мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө койгондо үйрөнөбүз. Негизинен депутат дегенде элибиз эл баккан азаматтарды элестетиш керек эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө элибиз депутат десе эли коррупционер, элге каршы иштеп, элди талап тоногон адамдарды элестетип калды. Байкап көрсөңүздөр, Бишкек шаардык кеңешке курулуш тармагында бизнеси бар же борбор шаарыбызда ири базарлары барлар депутат болуп келүүгө ашыгышат экен. Эми алардын максаты шаардыктардын көйгөйлөрүн чечүү эмес, жеке бизнестерин коргоо экендиги айтпаса да белгилүү, деп жазды ал. Съездбек Искеналиев: жаман көрсөңөр жаман көргүлө, түбүңөргө кымбатчылык жетет. Учурда өлкөдө негизги маселелердин бири азык-түлүктүн баасынын күн санап кымбаттап жатканы болууда. Баалар асман чапчып баратат. Алдыда элдин жашоосун эмнелер күтөт? Ушул суроо актуалдуу болуп жаткандыктан белгилүү ырчы аткаруучу Съездбек Искеналиев өз оюн билдирди. Жаман көрсөңөр жаман көргүлө, түбүңөргө кымбатчылык жетет, деп жазган ырчы.